Саламатсыздарбы? Мен бүгүн саякаттар жөнүндө сүйлөшөйүн деп атам сиздер менен. Бул менин өмүрүмдөгү бир 16-17 саякатым десем адашпайм. Биринчи мен онлайн жумушка келгенде саякат десе мээм ишенбейт эле. Кантип эле мен саякатка чыгып калайын, кантип эле саякатка депутаттар, министрлер же болбосо жанагы ырчылар атайын тур менен гана чыгышат деген ишеним бар болгон. Кийин өзүм иштеп аралашып баштагандан кийин ушундай айлана чөйрөмдөгү адамдардын саякатка чыкканын көрүп мен да кызыга баштаганмын. Өзүмө ишенбей кеткен мезгилде мен ошол системадан чыкпай күндө кайталануучу нерселерди жасап турганмын. Эгерде системадан чыгып кете турган болсоң эле анда результат болбой калат. Мисалы үчүн Фабирликте күндө наставниктер менен байланышабыз, видеолорду көрөбүз, сабактарга катышабыз. Ошол сабактар бизди дем күч берип кармап тура турган инструменттер бар да. Эгерде биз ошол нерселерди жасабай, телефонго сабактарга көңүл бурбай, башка рилстерди, сериалдарды көрүп кете турган болсок, анда биз системадан чыгып кетебиз да. Мисалы үчүн бул жумушта дагы саякаттарга жетүүчү результатты кааласак, анда биз көбүрөөк убакыт иштешибиз, системадан чыкпай бир кайталануучу нерселерди, мисалы үчүн адам чакырып, сүйлөп, сабак өтүп, рекрут жасап, ошол нерселерди тынымсыз жасашыбыз керек. Анан системадан чыгып кеткенде бул мынандай да, мисалы үчүн эртең менен тамак жеп, болду мен тамак жедим деп 3-4 күн жүрбөйбүз го. Ошол сыяктуу бул жерде дагы күндө эртең менен, түштө, кечинде тамак жегенде систематично жасашыбыз керек. Же болбосо көпчүлүк айымдар мен арыкташым керек дейт дагы. Бир күн, 2 күн диета кармап туруп, анан кийин кайра диетадан чыгып кеткенде эмне болот? Арыктабай калышат. Ал эми постоянно ошол диетаны кармап, спорт менен машыгып, чуркап, же болбосо ар дайым ошол кыймыл аракетти кайра жасап 2, 3, 4 айдан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнүктүү результаттарды байкашат да. Ошол сыяктуу бул жумушта дагы 3-4 ай чыдамкайлык керек. Бир жума жасап коюп, бир ай жасап коюп, же болбосо күнүнө 1-2 сааттан убакыт бөлүп коюп, анан кийин болбойт экен, болбогон нерсе деген бул туура эмес болуп калат. Анан биз биринчи саякатка өзүбүз жалгыз чыгабыз. Себеби дегенде наставниктен утуп алабыз же компаниядан утуп алышыбыз мүмкүн. Анан уже жолдошум менен чыксам, же болбосо үй бүлөм менен чыксам деп барып уже үй бүлө менен чогуу эс алган учурлар дагы уже аябай көп кездешет. Себеби сен өзүң ушундай кооздукту көрүп, өзүң ушундай сонун жерлерде жүргөн болсоң, анда сөзсүз түрдө жакындарым дагы ушундай сонун жерлерди көрсө деп кыялданып баштайсың да. Ошондуктан кыздар, бул жерде коркуштун кереги жок. Кантип эле мен саякаттап калайын, кантип эле мен ошондой чет өлкөгө барып калайын деп болгону биздин оюбуздан. Сени эң жаман жака жеткирген дагы оюң, эң сонун результат жасаганга дагы жардам берген бул оюң демекчи. Биринчи кезекте оюбузду түздөп, мен да ошондой саякаттарга чыгам деп наставниктер менен тыгыз байланышта болуп иштешип, анан кийин ушундай сонун саякаттарга келсеңер болот. Азыр биз Вьетнамда Фантхе шаарында Мовенпик отелинде, 5 жылдыздуу отелде команда менен 20дан ашык Кыргызстандан келген өкүлчүлүк эс алып жатабыз. Мындай мүмкүнчүлүк баарыңыздарда бар. Фабирликте жыл сайын акысыз саякаттар уюштурулуп турат. Наставниктен, компаниядан кичинекей саякаттар жакынкы өлкөлөргө жана ошондой эле ушундай кымбат баалуу саякаттар жыл сайын уюштурулуп турат. Кийинки саякат каяка, кантип барам дей турган болсоңуз, анда сизге бул видеону жөнөткөн адамга байланышыңыз жана кийинки саякаттын шарттарын угуп, аракет жасап, кийинки саякатка биз менен чогуу келиңиздер. Сөзсүз түрдө сиздин дагы колуңуздан келет. Болгону өзүңүзгө ишениңиз, наставникке ишениңиз жана ошондой эле келген ар бир адамга ишенип жумушуңузду жасай бериңиз. Сизге ийгилик.